Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы спорт жаатындагы мекендештерибизди эфир аркылуу чагылдыруу менен спортко өз салымын кошуп келет. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы Алыскы Алай районундагы спорт жаатына 30 жылдык өмүрүн арнаган инсан тууралуу баяндамакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы агай? Салам алейкум. Сиздин спорт дүйнөңүздү ушуга чейинки спорт жаатындагы кылган эмгектериңизди биз телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп көрсөк деп чечтик. Анда эмесе сиз ушул спорт жаатына кайсыл куракта кантип келип калганыңызды айтып берсеңиз. Мен Советтик армиянын кызматынан келгенден кийин дене тарбия жана спорт институтуна тапшырып 5 жыл институтта окуп келип 87-жылы өзүмдүн алдыга койгон максаттарымы ушу айыл жеринен баштайын деп чечип, ошондон бери мына 30 жыл убакыт өтүп атат. Балдар аябагандай жакшы ийгилик көрсөтүп атат. Кудай буюрса биздин өмүрлөрүбүз пышып жетилди деп ойлойм. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген ниетте эмгек кылып жатабыз. Сиз эми ошол жакта окуп келдиңиз. Кандай өзгөчөлүктөр менен машыктырдыңыз ушу биздин айылдын балдарын? Айылдын балдары жаратылыштан күчтүү балдар болот да. Андан кийин бизде эми эң негизги койгон нерсем ушуларга жанагы күрөштүн ыкмаларын жакшы үйрөтүп, ошолорду кандай психологиялык жактан даярдап, ошолорду мелдешке чыгаруунун эң бир жолун алдыга койдук. Мен ойлойм, жакшы эле ишке ашты деп, балдар жакшы кабыл алып, жакшы машыгып, мына балдардын результаты аябагандай жакшы болуп атат. 2013-жылы Кыргыз Республикасынын чемпионатын утуп, Ташболотов Нуржигит деген балабыз, андан кийин Монголияда өткөн Азия чемпионатында дагы алтын медалды алып келди да. Жогорку деңгээлдеги мелдештерге барганда сиз кандай алып барасыз? Кыйынчылыктар болбойбу? Мында каржы маселеси кандай болот? Ата-энелер аябай чоң кызыгуусу артып, ушу балдарын өздөрү колдоп, бардык жака жөнөтүп, ички тышкы мелдештердин бардыгынын көпчүлүгүн ушу ата-энелер жардам беришет. Спорт жаатында негизинен аябай кыйынчылыктар көп да. Ушу каржы маселесинен анан талыкпас эмгекти талап кылат. Сиз эмне себептен ушул кесипти тандадыңыз? Кыйын, татаал. Биз коомубузга, мамлекетибизге таза муунду тарбияласак, келечекте ушу биздин урпактарыбыз таза болот деп ойлойм да. Ошондуктан мен бүт өмүрүмдү жасаган иштеримдин бардыгын ушу жаш муундарга арнап, ушу 30 жылдан бери эмгектенип келатам. Жаман эмес. Өкүнбөйсүзбү? Мындан арды эч өкүнбөйм. Себеби кесипти сүйсөң өкүнүчү болбойт. Ишберди өзүнүн специалистине, ошо бүткөн окуу жайына кызыккандыгы, ошо окуучуларды өзүнө тарткандыгы жана ушу спортту грек-рим күрөшүн алдыга жылдыруу максатында ошо өзүнүн талантына, анан кызыгуусунан ошо бир мекемеден чыкпай эмгектенип келе жатат. Бунун алдыга койгон максаты мен ушу балдарды алдыга чыгарам, ушу чемпиондукка чейин алып барышымга аракет кылам деп ушу аракетчил мугалим катары мен аны баалап кетем. Ушу өзүнүн спесине татыктуу, анан айрыкча ушу классикалык ушу грек-рим күрөшүнө өтө кызыгуу менен окуучуларды ham ошого тарта билет. 10 жылда болобу, 20 жылда ошого машыктыруучу 100-дөн 1 төрөлүшү мүмкүн деп өтө жогору баалап кетиши мүмкүн. Мындай таланттуулар аз да. Азыр мен бул эсенге тең келе турган таланттуу балдар чыгып келе жатат эми мугалимдер. Бирок bunun dengeli çoğurak az sanda. Спорт аракетти, тырышчаактыкты талап кылат. Ошондуктан бизге келген балдардын талантын дароо эле байкайбыз. Анткени өзүнүн кыймыл аракетинен эле билинет. Ошол балага өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө ыкмалар менен машыктырабыз. Спортчунун баары эле чемпион боло бербегендиктен тандалып, андан соң гана башка өлкөлөргө мелдештерге жөнөтүлөт. Эгерде спортчу көп жерлерге барып тажрыйбасын арттырса, ал өзүн спорт жаатында жакшы алып кете алат. Ал эми биздин милдет окуучуларды бир гана спорт менен гана эмес, адамдык сапатына да көңүл буруп тарбиялап жатабыз дейт машыктыруучу. Агай ушунча жанатан бери карап турсак, ушу балдарыңыз жаш болсо да аябай жакшы өздөштүрүптүр да. Ушунча жетишкендикке канча эмгекти талап кылды?
Эми талыкпай эмгек кылыш керек. Кайсы ыкманы үйрөтсөң, ошону канчалык көп кайталоо зарыл. Биринчиден бизди ушу сабакты 3 күнгө өтө турган болсок, ушу балдарга бир эффект, результат болсун деп, биз жумасына 5 күн иштейбиз. Ошондуктан балдардын канчалык көп баягы систематик кайталай турган болсок, ошончолук балдардын оюна, эсине жакшы тутулат да. Ошондуктан үзгүлтүксүз машыгуу зарыл. Спорт деген дем алууну жактырбайт. Спорт деген үзгүлтүксүз машыгуу, кайталоо, ийгилик жөндөн-жөн жаралбайт. Көп эмгек керек бул жерде. Азыр ушунча мындай окуучуларыңыз көп экен, бирок ушунун бардыгы чемпион болбойт да. Ошонун арасынан кандай сиз тандай аласыз балдарды? Ошо мындай талантына карайсызбы, же өзүңүз бир окуучуга басым жасайсызбы? Балдар келгенде эле өздөрү билинет. Бул анан кийин таланты бар балдарга индивидуалдык подход жасайбыз. Ошону жетелеп, чоң мелдештерге чыгарып, бир эле машыгуунун негизинде балдар чоң ийгиликтерди жарата албайт. Ошондуктан жанагыдай эл аралык мелдештерге, сыртка, башка мамлекеттерге чыгуу зарыл. Себеби балдарга мелдештик опыт керек. Мелдештик опыт болбосо чоң ийгилик жаратыш кыйын. Ошондуктан колубуздан келишинче балдарды Казакстанга, Россияга, өткөн жылы мына Душанбе шаарына барып келдик. Тажикстандан дагы жакшы ийгиликтерди жаратып келишти балдар. Жана өзүң айтып кетпедиңби? Бардыгы эле чемпион боло бербейт. Ушул жигиттердин арасынан чемпиондор суурулуп чыгат. Бирок эң негизги максатыбыз ушу машыгуучулардын адам болуу сапатына, жөнөкөйлүктү, кичипейилдикти үйрөтүү. Ушулар келечекте жөнөкөй кичипейил адам болуп, коомго бир таза муунду жаратсак деп тилейбиз да. Менин уулум Сыргайбай уулу Нурболот 3 жылдан бери Эсен агайдын колунда тарбияланып келатат. Жакшы, бардык жерге Жалал Абадка, Бишкекке 3 жолу барып келишти. Жалал Абадка барып келишти. Кечеки барып келген Бишкекте коло медаль алып келди, 3-чү. Былтыр барып Жалал Абадтан 2-чи местаны алып, Эсен агай жакшы карайт. Талга чыкканда дагы өзү менен кошо алып жүрөт. Кака муяка бастырып, ол жака бастырып бербей, дайым кошо бирге эмне ичсе ошону ичирип, жакшы көзөмөлдөп алып барып, көзөмөлдөп кайра алып колубузга тапшырат. Рахмат Эсен агайга. Бүгүнкү ыкманы жамбаш деп айтылат. Ошондуктан эң биринчи негизги нерсе бул жерде кармоо болуп эсептелинет. Колду экинчиден бут менен жамбашты туура алып келебиз. Эң акыркы база болуп, ошол чапкан көрсөткөн нерсени аягына чыгаруу. Колду моюнду кармап, эгерде соперник моско тура турган болсо, башты көтөрүп, акырын эки далыга басабыз. Ошондо жеңиш таза болуп айтылат. Мен үй-бүлөм спорттук үй-бүлө болуп эсептелинет. Келинчегим дагы дене тарбия жана спорт институтун аяктаганбыз экөөбүз тең. Андан кийинки биздин артыбыздан чоңоюп келаткан чоң уулум дагы дене тарбия жана спорт академиясын машыктыруучу бөлүмүн бүтүп, азыр Бишкектеги Аратбек Санатбаев атындагы Албетара резерв мектебинде машыктыруучу болуп иштеп атат. Андан кийинки балам юридический академиянын 2-чи курсунда окуйт. Ал да ушу грек-рим күрөшү менен машыгат. Кыргызстандын окуучулар арасында чемпиону болду. 2016 жылы Тайванга барып чемпионат Азиянын катышуучусу болуп келди. Ушул бардыгы жалпылап биздин үй-бүлөбүздүн, айрыкча ушу эки уулубуздун көрсөткөн ийгиликтери. Масаков Эсен агайды мен акыркы 10 жылда өтө жакшы тааныйм, кошо иштешип келатабыз. Бардык мугалимдер менен мамилеси өтө жакшы, эмгекчил, мээнеткеч. Бул жумуш күнү эле, базар күнү эле, бул эс алуу күнү эле деп ага карабайт. Качан барсаң ушу залымда балдар менен машык, ушу балдар менен бир карасаң Ошто, бир карасаң Бишкекте, бир мындай бир немеде турган көрбөйсүң. Ар дайым ушу балдардын эчтип алды. Бүт эле ушу серенойядан эле серенойяга кыдырып эле. Кесиптештердин арасында кадырбатуу өтө жогору, жакшы айткан сөзүнүн өтөсүнөн чыккан мындай эмгекчил, мээнеткеч адам десек жаңылбайбыз да, жакшы адам.
Каарманыбыз 30 жыл спортко өмүрүн арнап келе жатканы кимди болбосун кызыктырбай койбойт. Кандай гана кесиптин ээси болбойлу, максатсыз эч бир ийгилик жарата албашыбыз турган кеп. Масаков Эсен агайдын өмүрү спорт менен өтүп жатканы, ким түрткү болгон жана атайын айыл жергесиндеги табигый күчү бар таланттуу балдарды өзү жетпеген ийгиликтерге башкаларды жеткиришкөндө деле Ош шаарына айтышты келип неме кылың деп. Анан кийин мен эми өзүмдүн ниетим баягы кыргыз айтып коет го, дарак бир жерден көгөрөт. Мен ушу айыл жеринен баштап алайдын ушу тоонун балдарын көтөрөйүн деген ниетим бар. Ошонун аягына чыгам. Себеби бул жашоодо мен ушул ийгиликтерди өзүм көрбөй калганмын. Биз бала кезде мындай нерселер жок болчу. Олимпиадалык килем деген экенин көргөн эмеспиз. Ошодон келип мен дене тарбия институтуна тапшыргандан кийин өзүмдүн алдыма максат койгонмун да. Мен ушу бүтүрүп барып, Кудай буйрса ниет кылып ушу айылдын балдарын көтөрөм. Ушу биз көрбөгөн, мен жетпеген ийгиликтерге жеткирем деген ниетим болчу да. Армиядан келсе мен жакын досум бар. Алар 10-ду бүтүп ушу Фрунзе шаарындагы Орус тил институтунда окуп калышып, ушу эркин күрөш менен машыгып калган экен. Мен ушу бирден бир спортсмен болуп калганыма ушу досум себепкер да. Досум ушундай күрөшкө тапшыр деп келип мага сунуштап, анан экөөбүз ал билген ыкмаларын үйрөтүп, экөөбүз корого кирип, ушу 40-тын үстүндө ыкмалар жасап үйрөнчүбүз. Анан күз айында ушу даярдоо курсуна барып, институтка тапшырып, биринчи тапшырганда өтпөй калганмын. Себеби баягы тапшыра турган элементтердин бирин дагы билчү эмесмин да, ачык эле айтыш керек. Бирок ушунчалык ыза болуп, машыктыруучу мени бара бер дегенден кийин ушунча ыза болуп, келип, балдар жашаган общежитиянын комнатасына ушу матрастарды салып алып, жанагы элементтерди кайталап, анан кийин повторно барып туруп тапшырып, экинчи ирет тапшырып, анан кийин студент болуп калганмын. Ошодон анан кийин ушу аягына чыгайын деп ниет кылып, институтты аяктадым. Мына келип ушу азыр ошо алдыма койгон максаттарды аткарам деп, Кудай буйрса алдыңкы тепкичтерине жеттим деп ойлойм, бирок алдыда да көп эмгектерибиз бар. Бишкекте өткөн мелдешти Эсен агайдын колунда тренировка кылып, ошо Бишкекте биринчи орун 5 балл отуп. Мен келечекте ушу Эсен агайдай мыкты спортчу болуп, Олимпиаданын чемпиону болгум келет. Эсен агайдын колуна мен 3-классыман келгенмин. 4 жыл болду келгениме. Келгенден бери Бишкекте мелдеш болду. Ошо мелдештен атаңдаштарым жеңип, биринчи орунду алдым, алтын медаль алдым. Ушу мелдешке Эсен агай даярлады. 1 жуман мурун веске түшүп, бардыгына даярланганбыз. Ушу мелдеш биз үчүн кыйын болду. Ушу мелдеште Эсен агай 1 ай мурун келип, бизге даярлаган. Вес кууп, күрөшүп, приемдорлорду даярлап, ошо приемдорлорду даярлап чемпион болдум. Эсен агайдын жардамы менен. Birinci, koldularmayız. İkinci kol, boyunla gider. Üçüncü fazla, bulutlu koyalım sonra. Dördüncü, cam başlı kılavuz. Gördünüz mü? İyi, altıncı fazla. Brasok'a düşkönlerini bulutlu koyup, taza genişke hareket kılavuz. Eğer de seferlik Moskva tura turgan bolsa kararlar. Kanday jasaymiz? Başты көтөрүп, акырын көкүрөктөн тартабыз. Мына таза жеңиш болсо, дайыма ушундай катнашкан экен. Ол моюнду. Түшүндүңөрбү? Бул үй бүлөнүн спортчу үй бүлө болуп калыптанганы да бекеринен эмес. Анткени каарманыбыздын жубайы да өзү менен биргеликте спорт жана дене тарбия институтун бирге бүтүрүшкөн. Мындан улам бири-бирин айттырбай эле түшүнө билишет. Масаков Эсен агай спорт дегенде ичкен ашын жерге кое койгондордун катарын толуктайт. Буга кошо жубайы Калдыбаева Толкун эжекебиз да агайдын спорт жолуна чоң күч-кубат берип колдоо көрсөтүп келет.
Эсен экөөбүз баш кошконго 30 жыл болду. Эми Эсен өтө кампор ата. Өзүнүн ишине аябай тың, өтө берилген фанат десек болот. Себеби мына пышып аткан тамакты таштап коюп дагы балдарым деп кетет. Командировкага көбүрөөк чыгат. Себеби мына бизнес спортто выездге чыкпаса результат жок. Ошол профессияма байланыштуу муну мен туура түшүнөм. Выездерге көп кетет, үйдө тирилип калат, ошого кол болоюн дейм, колуна кол, путуна пут болоюн деп ушунун ийгилигине сыймыктанам. Эми мунун ишине каршы болгонго эч эме жок да. Себеби мен өзүм дагы ошо физкультурный институт бүткөнмүн, түшүнөм. Орустар айтмакчы, с полуслова понимаем дегендей, бири-бирибизди жарым сөздөн түшүнүп, чарчаганын мен билем. Бул менин чарчаганымды билет. Анан көбүнчө ошо чарчаганда, стресс алганда биз неберелер менен алаксып кетебиз. Эми алдыга койгон максатыбыз биринчиден спортсмен болгондон кийин ушу тарбиялаган балдарым кыргыз желегин желбиреткен олимпиада чемпиону болсун деген ниетим бар. Экинчи максат ушу тарбиялаган балдарды адам катары тарбиялоо. Ушулар келечекте адам болуп чоңойсун. Кичипейил, жөнөкөй, элге кайрымдуу бардык жасаган иштери коомдо таза болуш керек деп ойлойм да. Кыргызстандын келечеги болгон жаш спортчуларды машыктырып келе жаткан Эсен агайыбызга ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө.